Ондук бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Берилген ондук бөлчөктөрдү кошобуз жана кемитебиз. 44,96-ны 10,30-га кошсок, бүтүр белгилери бири-бирине дал келтирип жазып, кадимки натурал сандарды кошкондой кошо баштайбыз. Демек 6, 0,6-ны кошсок 12, бирин жогорку разряд, 4-кө 0-ду кошсок 4, 1 менен 5. 4-кө 1-ди кошсок 5. Демек бүтүр белгисин дал келтирип коебуз. Демек кийинки 5,1-ди 3,184-кө кошсок, биз билебиз, үлүштөрдө жазылган 0 белгиси мааниге эмес, жазсак жазбасак да болот. Демек 4-кө 0-ду кошсок 4, 8-ге 1-ди кошсок 9, бүтүр белгиси өзү жазылат 8 бүтүн бөлүгү. Демек кийинки ондук бөлчөктөрдү кошсок, демек 5-ке 0-ду кошсок 5, 5-ке 9-ду кошсок 14, бирин жогорку разрядка 2, 1 менен 3, 8, 7. Демек 87,345. Кийинки 1, 9, 9, 7, бүтүр өзү жазылат тушуна. 2, 6. Демек 62,10,007,991 саны ондук бөлчөк келип чыкты. Эми ондук бөлчөктөрдү кемитебиз. 62 бүтүн сандан 21,6 санын кемитсек, биз билебиз 62,0 катарында жазып, 10,6-ны кемитебиз. Бизде карыз калабыз. Демек 10,6-ны кемитсек 4, карыз менен 1, 1-ден 1-ди алсак 0, 6-дан 2-ни алсак 4. Демек өтүрдү 40,4. Туш келгидей кылып өтүрдү коебуз. Демек кийинки 13,7-ден 10,9 алсак 7 кичине 9-дан, демек карыз алабыз. 17-ден 9-ду алсак 8. Бүтүр өзү жазылат 3 эмес 2 карыз менен. 2-ден 0-ду алсак 0, 1-ден 1-ди алсак 2-ден 0-ду алсак 2 өзү жазылат, 1-ден 1-ди алсак 0. Демек 2,8 келип чыкты. Кийинки ондук бөлчөктөр 74,521 санынан 7,215 кемитебиз. Демек 1 кичине карыз менен 11-ден 6, 5-ти алсак, бул жерибиз карыз менен 1, 1-ден 0, 5-тен 2-ни алсак 3, бүтүр өзү жазылат. 14-төн 7-ни алабыз 7,
бул жерибиз карыз менен 6. Демек 67,306 ондук өлчөгү келип чыкты. Кийинки бөлчөктөрдү кемите баштайбыз. 10дон 8 алсак 2, карыз менен 7, 7ден 5 алсак 2, 1ден 1 алсак 0, 2ден 2 алсак 0, 11ден 4 алабыз 7, карыз менен 4, 4дөн 7 кемиткенге болбойт, дагы карыз алабыз. 14дөн 7 кемитсек 7, 2 карыз менен 1. Демек бүтүр бал келгидей кылып койсок 177,10.000ден 22 деген ондук бөлчөк келип чыкты.